Адам баласы акыл эс, ой өрүшүн өстүрүү үчүн ар дайым изденүү жана аракеттенүүнүн аркасында болуусу керек. Бул албетте руханий же акыл жагынан болобу адамдын өз алдынча калыптануусуна өбөлгө түзгөн жагдайлардын бири. Ошондой эле китеп окууда заманбап коомдогу көңүл кемтигин толуктоочу эң сонун көндүм. Бүгүнкү бир китептин баяны чет элдик жазуучулардын бири Эмине Шенликоглунун реалдуу окуялардан алып жазылган турмуштук китеби жөнүндө болмокчу. Саламатсыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөрү. Бүгүн мен Амина Шенликоглунун «Кечир мени апаке» жөнүндө китебин айтып берем. Бул китеп Рабия аттуу кыз жөнүндө болот. Жана ошол Рабия аттуу кыздын апасы жөнүндө, анан ошол апасын кечир деп апасына жалбарган китеп. Башында эле ошол «Кечир мени апаке» деп жазылып турат. «Кечир мени апаке» китеби бул ошол апасын биринчи күнөөлөө апасы күнөөлүү болуп эсептелип башында, андан кийин апасынын толук диндар аял, толук ошол динге берилген аял экени ачыкка чыгат. Бул китепте ошол башында апасын башка бирөө менен зына кылып, анан ошол инисинин өлүмүнө апасы себепкер болду деп ойлошот. Ошол биринчи башында апасын күнөөлүү деп ойлой беришет. Эмнеге дегенде, апасы акылынан айнып калган болот. Апасы бөлмөдө каткырып күлүп жатканын угушуп, атасы менен кызы барып калат. Анан ошол апасын караса, апасы чындап акылынан айнып калыптыр. Апасын акыл ооруканасына алып баргандан кийин, апасы бир топтон кийин суук түшүп, кыш болгондугуна байланыштуу ошол акыл ооруканасында көз жумат. Апасы көз жумгандан кийинчерээк эле кыз өз бөлмөсүндө жаткан болот. Ошондо кечиндеси агасы Исанын аялы Нермин кирип келип, атасынын бөлмөсүнө кирип кетет. Ошондо атасынын бөлмөсүн тыңшаганда жеңеси менен атасынын сүйлөшкөн сөзүн угуп калат. Бул жерде мен күнөөлүү адамды таптым, жана апамдын ошол апам менен чогуу ким эмне кылганын да, инимин да өлтүргөн адамды таптым деп айтышат. Ошондо кыз аябай ыйлайт. Жанагы Касыбалы Баялиновдун Ажар поэмасындагы Ажар сыяктуу апасынын мүрзөсүнө барып, апасынын мүрзөсүн кучактап ыйлайт. Апа мени кечир, сен чыныгы диндар айыл, чыныгы таза адам экенсиң. Күнөөлөгөнүм үчүн кечир мени деп апасын ушунчалык сагынып ыйлайт. Бул китеп мени туура адамга ишенүүгө үйрөттү. Чыныгы фактыларды колдонгон, чыныгы аргументтер менен сүйлөгөн адамдарга ишенип, анча мындай шек күмөндүү сүйлөгөн адамдарга ишенбөөгө үйрөттү.